Мен келген биякта суу жок болчу, биз тем более биякта жабып атабыз бул мусорканы. А сен элестетсең мусордун үстүнө суу куюп туруп карачы, мусордун баары калкып аткан. Бул суу каяка барат? Суу жерге сыйып тур. Бияк деген свалка болгон. Мен сизге айтып атам, могу эмне могу азыр? Могу мусорда. Я и говорю, это же отравляет, это же экологическое нарушение. Нарушение санитарных и экологических норм. Мен келген биякта суу жок болчу, биз тем более биякта жабып атабыз бул мусорканы. А сен элестетсең мусордун үстүнө суу куюп туруп карачы, мусордун баары калкып аткан. Жуганда суу кагып түшүрдүк да туруп. Жайыт кагып албайсың. А бул каяка барат суу аны? Она будет проникать в грунтовые воды. И дальше будет уходить через этот. Отравлять будет, она же вместе с мусором смешивается. Помните, биз келгенде? Бияк рекультивацион тазаланып, таптаза болуп турган да. Мен лично өзүм келип туруп, ушул жерди текшерген, эч кандай момундай таштандык жок болчу. Билбейсизби? Ооба. Жаңыл калган жоксу? Поднимите ошол видеону. Алып келгиле да ошол жака далилдеп бергиле, кандай. Берде төгүлүп атканда 10 жыл болду, мусор төгүлүп атканда. Мына буквально 2 жыл болду мен жапканыма берди. Бияктан жабылган болчу, биякты деген биз жапканбыз уже мусорду тастап алгыла деп. Это свежий. Ну вот этот весь строительный мусор, это вот буквально 2-3 дня. Суну ачыш керек, ТТК катлабанын өзү казыш керек, технологияларын баарын сакташ керек. Туурабы? Анын жуй турган жери бар, жайы бар, аны монтип эле каалаган жерге мен кир сууну агызып берем деген норма жок да бул. Мун инспекция. Полную нормативку подними. Сейчас Минприрода поднимите.